طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع ما دعا لله داع. بسم الله الرحمن الرحيم. إحسان من المدينة. Былтыркы жылы биз Мекке жөнүндө фильм тартканбыз. Жана ал Аль-Харам мечити менен эле чектелген. А бүгүнкү көрсөтүүдө биз пайгамбарыбыздын мечити эмес, жалпы Медина жөнүндө тарталы деп чечтик. Жана албетте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечити жөнүндө кеп кылабыз. Бул көрсөтүү биздин сүйүктүүбүз саллаллаху алейхи вассаламдын шаары жөнүндө болмокчу. Мединага кантип келиш керек экенинен баштайбыз. Бул аябай кызыктуу проект, буга 1 жылда боло элек. Бул поезд Аль-Харамай. Чыгыштагы баарынан чоң жана ылдам электропоезд. Мен толкундануудамын. Мен биринчи жолу түшүп атам. Машаллах, баары кооз жана тыкан. Бул жерде бекер Wi-Fi, наушниктер менен кубаттагычтарга орун бар. Албетте тазалык маселесине өзгөчө көңүл бурулат. Орундуктар, полдар күн сайын тазаланылат. Жана тамактануучу жай бар. Сиздерде салеп барбы? Тилекке каршы жок. Менюңарга кошуп коюшуңар керек экен. Поезддин аралыгы 450 километр, 5 станция, жүргүнчүлөрдүн саны жылына 60 миллион адам. Угуп турабыз. Мен таң калуудамын. Баса тамеки тартканга болбойт деп атат. Поезддин 2 өзгөчөлүгү бар. Биринчиси убакытты үнөмдөө. Меккеде Мединага чейин машинеде 4,5 саат жүрөсүң, а поездде 3 саат. Экинчиси маанилүүрөөк. Жол кире акысы. Меккеден Мединага чейин такси баасы 500 риал, поездде 150. 4 эсе арзан. Эгер байкасаңар, ар бир эшикте жумушчулар турат. Конокторду тосот, маселелерин чечет. Машаллах, кыздар, жигиттер да иштейби? Ооба, бизде кыздар да, жигиттер да иштейт. Кергиле, бир аз чуркайлы. Мен кокусунан буларга жолугуп калдым, булар эмне кылып атышат? Буларды карасаңар, жумушчулардын бирөө сүрөткө тартып атат. Жөн эле көңүл ачып эстеликке сүрөткө түшүп атат деп ойлоп турмун. Мен билгим келип атат, эмне кылып атасыңар? Бери келсең, эмнеге сүрөткө тартып атасыңар? Чачтарын, униформаларын контролдош үчүн. Булар өзлөрүнүн сырткы келбетин жакшы экенине кепил болуш үчүн жасашат экен. Бул аябай жакшы, сапатты жакшыртат. Келгиле, сүрөткө түшөбүз. А мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар үчүнчү? Сен поездге бирөөнү отургуздуңбу? Ооба, алып отурду. Коляскаларды бекер бересиңерби? Ооба. Буларда адамдарды коляска менен бекер жеткирүүчү кызматкерлери бар. А бул көзү көрбөгөндөр үчүн. Жакында бул сары түскө боелот. Станция азырынча жаңы. А өз убагында кетирүү кандай? Бул поезддин кетүү убагы саат 8-де. Текшеребиз. 5 мүнөт калды. Азыр саат 7:55. 2 минута, саат 8. Машаллах. Эгер 8-де десе, анда 8-де. Аллахым аларга тоофик берип, аман эсен жеткизсин. Эми биз поезд менен Мединага келдик. Каалаган транспорт менен келсе да болот. Келиңиздер 1400 жыл артка кайрылалы. Пайгамбарыбыздын мечитинин курулушунун башталышына. Силер пайгамбарыбыздын мечитинин чоңойтулуш этаптары жөнүндө ойлондуңуздар беле? Бул пайгамбарыбыздын мечитинин макети. Көрүп тургандай аябай жөнөкөй. Анын аянты 1050 квадрат метр. Болжол менен 1700 адамды батырат. Жана ал эң жөнөкөй материалдардан курулган. Таш, чопо, кыш, куурай жана пальманын жыгаштарынан. Жана байкагандай башынан мечитте 3 зона болгон. Биринчиси тосулган намаз окугандар үчүн. Экинчиси ачык асман астында. Үчүнчүсү мухажирлер үчүн.
Hijranын 7-жылы пайгамбарыбыздын көзү тирүү кезинде биринчи ирет чоңойтулган. Аянты 2500 квадрат метрге чоңойтулуп, 4100 адам бата алган. Сырткы келбети өзгөртүлгөн эмес. Азыр биз Айша энебиздин бөлмөсүнө баратабыз. Бул жер пайгамбарыбыздын үйү эле, жана ушул жерден мечитке кирчү. Албетте бул колонналардын өзлөрүнүн тарыхы бар. Жана субханаллах, кээ биринде өздөрүнүн аттары жазылган. Мисалга бул колоннада керебет деген жазуу бар. Бул жерде пайгамбарыбызга итикаф убагында керебет коюшкан. Өмүрүнүн акыркы 3 күнүндө оорусу күчөгөндүктөн Абу Бакр радыйаллаху анху намазга имамдыкка өтө баштады. Акыркы күнү багымдаттын убагында эшиктен чыкты да сахабаларды карады. Сахабалар пайгамбарыбызды байкаган убакта Абу Бакр радыйаллаху анху имамдыктан артка кайтты. Бирок пайгамбарыбыз колу менен намазгарды уланта бергиле деп ишарат кылды да өзүнүн бөлмөсүнө кирип кетти. Бул пайгамбарыбызды сахабалар акыркы жолу көргөндөр эле. Бөлмөсүнө кирип Айша энебизге башын коюп жатты. Оорус күчүп аткан эле. Жана акыркы айткан сөзү ушул жерге эң жогорку шериктери менен, эң жогорку шериктери менен, эң жогорку шериктери менен деп үзүлүп кетти. Көз өткөндөн кийин сахабалар кайсыл жерге коебуз деп кеңеше башташты. Анда Абу Бакр радыйаллаху анху мен пайгамбарыбыздан пайгамбарлар көзү өткөн жеринде коюлат дегенин укканмын деди. Жана Айша энебиздин бөлмөсүнө коюуну чечишти. Сахабалар кезек-кезеги менен жаназа намазын окуй башташты. Ар бир сахаба ушул эшиктен кирип, жаназа окуп, кийинки эшиктен чыгып жатышты. Кээ бир риваятта жаназа бир күн толук уланды деп айтылса, экинчисинде 2 күн деп келет. Андан кийин Абу Бакр радыйаллаху анху, андан соң Умар радыйаллаху анху жанына коюлган. Умар радыйаллаху анху коюлгандан кийин Айша энебиз парда тарткан. Ошондон кийин бул жер жабылып, Хижратун Набавия деп аталган. Умар ибнул Хаттабтын чоңойткону. Ал 6000 адам үчүн 3600 метр квадратка чоңойткон. Умар биринчи болуп мечиттин короосуна таш септирген. Ошондон бери ушул короо Хасфа же таштар деп аталат. Жана байкагандай бул жерде чатырлар бар. Чатырлар Саудия чоңойткон убакта кошулган. Ысыктан жана күндөн коргойт. Жана бул чатырлар дагы бир кызыктуу бөлүк. Карагыла. Кел, бисмилла, мен сени менен. Мен булар менен акрофобиям, бийиктиктен коркуум бар экенин билбей эле чыгып алыптырмын. О, бийик экен. Көпчүлүк чатырларды карап өтүп, алар жөнүндө деле маани берип көңүл бөлүшпөйт. Саны канча жана атайын тейлөө кызматы бар экенин да билишпейт. Силер чатырлар менен иштейсиңерби? Ооба, канча кызматкер бар? 160. Алар чатырлар менен гана элек. Укташат, тамактанышат жана чатырлар гана. Оңдоп түзөшөт, көзөмөлдөшөт, тазалашат. Я Сафир, я Саттар. Аллахым өзү колдосун. Мен мынчалык бийик болорун билбептирмин. Мен сени эле карап турамын. Ылдый жакты карай албаймын. Колум тердеп кетти. Бисмиллахи, Аллаху акбар. Бул бекем элеби? Ылдый жактан ойгонмойбунбу? Жок, иншаллах. Бул жерге барайынбы? Бир аз алдыга. Жок, алдыга баргым келген жок. Бул жер эле жакшы экен. Туура кылып атамбы?
Ал менин жаныма келди да жууп атканда бир аз пистолетти артка жылдыр деди. Аларда суу чачуунун аралыгы да эсептелген. Түшүндүм. А эгер темирге чача турган болсоң, аралыгы 1 метр. Элестеткиле, бул жерди тазалоо үчүн 3 саат кетти. Рахмат, Аллах берекесин берсин. Акырыныраак. Аман эсен түштүк. Андан соң чатырларды ачып жабыш оңой эместигин айтышты. Качан биз чатырларды ачып жапканда шамалды карашыбыз керек. Эгер шамал секундасына 15 метрден көп боло турган болсо, анда чатырга коркунуч бар. Ошондуктан биз аба ырайын билгенге чейин чатырга тийбейбиз. Ошондойбу? Ооба. Ошондуктан ар бир нерсе эсептелген, такталган жана кесипкөйлүккө багыттап турат. Чатырлар түшүнүктүү болду. Эми биз кайрадан мечиттин чоңойтулушуна көңүлүбүздү бөлөбүз. Умар радиаллаху анхудан кийин Усман радиаллаху анху чоңойткон. Усман ибн Аффан 4096 метр квадратка чоңойтуп 6862 адам баткан. Жана бир аз сырткы келбетин өзгөртүп, пальма чырпыктарын жыгачка алмаштырган. Амият периодунда мечит түбүнөн өзгөртүлгөн. 65 квадрат метрге чоңойтулуп, 10775 адам баткан. Жана курулуш материалдары таштан болуп мозаика коюшкан. Андан сырткары 4 мунара курулган. Амият периодунда биринчи болуп пайгамбарыбыздын бөлмөсү мечиттин аянтына кирген. Аббаситтердин убагында курулуш моделдерине өзгөртүүлөр киргенин байкайбыз. 8915 квадрат метрге чоңойтулуп, 14858 адам баткан. 2 мунара кошулуп, андан сырткары короонун ортосуна миспаль коюлган. Миспаль бул суу ичүүчү даарат алуучу жай. Мамлюктөрдүн убагында да өзгөртүүлөрдү байкайбыз. Чамгарактар, купалдар кошулган. Алар биринчи болуп купалдарды коюшкан. Азыркы убакта жашыл түстөгү пайгамбарыбыздын бөлмөсүндөгү купалды көрүп турабыз. Ал убакта күмүш түсүндө эле. Азыркы убакта биз пайгамбарыбыздын бөлмөсүнүн маңдайында турабыз. Жана купалдардын проектисин көрүп турасыңар. Алар азыркы убакытка чейин күнү бүгүнкүдөй сакталган. Андан сырткары башкалардан өзгөчөлөнүп турган мунараны көрүп турасыңар. Аны мамлюктөрдүн убагындагы негизги мунара деп аташат. Жанада падыша Фахтын убагындагы чоңойтуудан кийин купалдардын моделдери сакталган. Бирок купалдар жаңыртылып, желдетип жана жарык берүү үчүн жылып турушат. بحيث أنه ممكن يحصل عملية تهوية وإنارة للساحات الإضافية في التوسعة. Мамлюктөр чоңойткондон кийин Осман империясынын чоңойтуусу орчундуу болгон. 10.000 квадрат метр, 17.000 кишилик болуп, жана ошол убактагы пайгамбарыбыздын чамгарагынын түсү өзгөртүлүп, күмүш түстөн жашыл түскө боелгон. Азыркы күндө биз билгендей. Эми биз Саудиянын чоңойтуусуна келдик. Ал бир нече этапта өткөн. Эми Осман империясынан кийинкини салыштырып көргүлө. Азыр пайгамбарыбыздын мечити 1,5 миллион адамды батыра алат. Жана албетте мечитте алдыңкы технологиялар бар. Пайгамбарыбыздын мечитиндеги эшиктер. Алардын саны 80, бийиктиги 6, туурасы 3 метр. Мага манжа менен да ачса болот деп айтышты. Элестетип көргүлө, эшиктерди тейлөө үчүн өзүнчө бир кызмат уюшулган. Ал эшиктерди тейлөө бөлүмү деп аталат. Ооба, бул ушундай. Бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин генералдык президенттигинин кызматынын бир бөлүмү. Эшиктердин ачылып жабылышына, функционалдыгына жооп берет. Зыяратчылардын кирип чыгышын жеңилдетип, сырттан намаз окуп аткандарга тоскоол болуучу буюмдарды киргизбөөнү көзөмөлдөйт. Биздин бөлүм эң чоң бөлүмдөрдүн бири. Анда суткасына 24 саат бою 360 кызматкер туруктуу иштейт. Жана эшиктер дайыма ачык. Ыраазычылык билдирем. Аллахым ыраазы болсун. Бул профессор Сауд, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин эшиктерди тейлөө бөлүмүнүн директору. Өпкө убакыт өзүмө калтырсам болобу? Бул сизге белек. Мен тамашалап атам. Биз азыр балдардын көңүл ачуу бөлмөсүндөбүз. Суроо: пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитинин аянтында мунун эмне кереги бар? Мына бул бөлмө. Кош келипсиз. Дүйнөнүн кайсы жери болбосун, адам көп топтолгон жерде наристелер жоголушу мүмкүн.
Ошондуктан пайгамбарыбыздын мечитинде атайын адашкан балдар менен иштөөчү жери бар. Адашкан бир кыз бар, аты Набила, 13-эшиктин маңдайында. Набила аттуу кыз. Адашкан балдар көп болобу? Аябай көп, өзгөчө дем алыш күндөрү. Бул 13-эшик. Азыр карап көрөлү. Мына ал. Ыйлап аткан окшойт. Ассаламу алейкум. Иштериң кандай? Сага эмне болду? أول شيء كانت معي أخواتي في المستشفى ضيعت. Кабатыр болбо, эгер аларды таппасак, анда сени үйүңө алып барабыз. Жок, алар сени таштап кетишпейт. Кабатыр болбо, коркпо. Азыр биз табабыз. Атайын бул жерде наристелер өздөрүн кенен алып жүрүш үчүн көңүл ачуу бөлмөсүн ачышкан. Албетте кыз коркуп атат, ыйлап да жибериптир. Карасаң, өзүңдүн сүрөтүңдү көрдүңбү? Азыр сенин сүрөтүң мечиттин ар бир кызматкерине жөнөтүлдү. Сен жөнүндө бардыгы билет. Атасы келдиби? Машаллах, бат элеби? Азыр эмне үчүн сүрөткө тартып атат? Атасы алып кетти деген фиксация. Андан сырткары бул жер балдардын адашуусун азайтуу үчүн да иш алып барат. Алар балдарга атайын ата-энесинин номери жазылган браслет беришет. Эгер балдар адашып кетсе, анда убакытты үнөмдөйт. Жана ата-энесине чалып баланы алып кет дегенге ыңгайлуу. Силерде канча кызматкер бар? 7 эркек, 8 аял. 1 саатта. Ооба, алар 24 саат бою иштешет, мечитти токтобостон кыдырып турушат. Машаллах. Сизди кучактасам болобу? Мен кучакташканды жакшы көрөм. Аллахым миңдеген жакшылыктарды берсин. Меккеден Мединага замзамды алып келүү маселеси жөнүндө. Бул жерде талап өтө олуттуу. Эч ким сууга эч нерсе кошуп, же сууну алмаштырып жибербеш үчүн. Кулпуну көрүп турасыздарбы? Качан Меккеден сууну толтургандан кийин кулпу менен бекитилет. Мединага келгенге чейин. А Мединада сууга жооптулардын атайын ачкычы бар. Бирок сууну куюудан мурда атайын адам суунун үлгүсүн алып лабораторияга алып барат. Ал лабораториядан болсо жолдон суу өзгөргөн жоктугун текшеришет. Текшерилгенден кийин мечиттин астындагы 4 чоң суу сактагычтарга куюлат. А суу сактагычтардан 70 термо идиштерге куюлат. Сезон убагында Меккеден 250 тонна замзам суусу алып келинет. Күнүнө 12 машина. Сууну пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын мечитине жана анын сыртына таратышат. Жана кызматкерлер сөзсүз түрдө гигиена үчүн колгап менен беткап кийишет. Мечитти ар дайым жакшыртып туруу үчүн килемдерди тейлөө бөлүмү бар. Пайгамбарыбыздын мечитинде 16 000 килем бар. Буну кантип көзөмөлдөшөт? Мына ушул менен. Мечиттеги ар бир килемде өзүнүн баркоду бар. Мага килемдер жазалып мечитке келген күндөн тартып, эскирип мечиттен чыкканга чейин көзөмөлдөрүн айтышты. Мына бул жерде баркод. Алар ар бир килем каякта, качан тазаланылганын жана качан тазалаш керек экенин биле алышат. Мунун баары сканер аркылуу, автоматтык түрдө. Мунун баары көзөмөлдү жеңилдетиш үчүн. Баса, килемдерди көзөмөлдөөчү өзүнүн бөлүмү бар. Гигиенанын тейлөө администрациясынын астында. Аллаху акбар. Ифтар убагында пайгамбарыбыздын мечитинде эмне болот? Азыр биз мечиттебиз жана жүздөгөн жылдар бою уланып келе жаткан мединалыктардын жоомарттыгына күбө болуп отурабыз. Дайыма дүйшөмбү, бейшемби жана ак күндөрдө
ифтарды ким уюштурат? Соо издегендер. Сен эмне иш кыласың? اشتغل Мен дастурханга тамак ашты жаям, андан соң элдерди ифтарга чакырам. واوزع الاكل عليها عشان بعدين نجيب ناس عشان يجلسوا عليها. Бул аябай сонун жана мединалыктардын маданиятын көргөзүп турат. Канчадан бери ифтар уюштуруп келатасыңар? Аллага мактоолор болсун, 25 жылдан көбүрөөк. Көптөгөн жылдар бою. Биздин аталарыбыз, чоң аталарыбыз кылып келген. Дастурханга канча жыл? 20дан ашык. 35-40 жыл менин атам да кылып келген. 70 жыл. Аллахым сизге көбөйтүп берсин. Чоң атам дагы биригип 100 жылдай. Бала кезимден эсимде. Азыр мен 75-темин. Кичинекеймен нан, курма алып келчүмүн. Бул жерге чогулчубуз. Ал убакта кумгандар бар болчу. Муздаткычтар жок эле. Кичинекей суу куюлган кумгандар. Бул курмалар менен дастуркондордун тарыхы 1400 жыл мурда мухаджирлер менен ансарлар бир тууган болгон күндөн башталат. Жана биз анын изин ушул ифтарлардан көрө алабыз. Дастуркондордун узундуктарын карайлы. Машаллах, табаракаллах. Мен ар бир каалаган адам келип дастуркондорун жай алат деп ойлоп турмун. Көрсө өзүнүн тартиби бар экен. Сен уруксаат алышың керек. Ифтар кылыш үчүн дүйшөмбү жана бейшемби күндөрү үчүн карта. Картанын номуру баланча, эшиктин номуру түкүнчө. Эшиктин номуру да белгиленгенби? Каалаган эшиктен кирип дастурконду жай албайсыңбы? Андан соң ооз ачуучулардын саны жазылган. Сен бир жыл убакыт ичинде белгиленген адамдардын санын гана ооз ачтыра аласың. Андан сырткары уруксат кагазында эмнеге уруксат экендиги, курманын саны, нандын саны, кофенин, чайдын саны толук жазылган. Дагы бир жакшы жагы, ашып калган тамак аш ыргытылбайт. Алар адамдарга таратылат. Бул аябай жакшы. Азыр бир нече убакыттын шамдын убагына чейин кантип жыйналарын көрөбүз. Баарыбыз билгендей, магрип азанынын убагы менен икаманын аралыгы аябай тар. Кызматкерлердин баштыктарды дастуркондорду жыйнап сыртка чыгарууда өзүнүн тартиби бар. 2 мүнөттө бардыгына үлгүрүштү. Пайгамбарыбыздын мечитинде 5300 дастуркон, 122 000 порция күнүнө жайылат. Рамазан айында 3.600.000 порция. Меккедеги Аль-Харам мечити менен пайгамбарыбыздын мечитиндеги жүрүп жаткан ооз ачыруу дүйнөдөгү адам тамактандыруунун эң чоң процесси. Мечиттин астында толук бир дүйнө бар. Кондиционерлер, мечитти тейлөө бөлүгүнүн көптөгөн бөлүмдөрү. Ошолордун бири бул унаа токтотуучу жай. Биринчи жертөлөө жана экинчи жертөлөө. Бул жай 4300 унаа батыра алат. Эгер ар бир унаада 4төн адам боло турган болсо, анда бул жай күнүнө 20 000 адамды тейлейт. Баса бул дүйнөдөгү эң арзан унаа токтотуучу жайлардын бири. Баасы канча деп ойлойсуңар? 1 риал. Сенден сурагым келип атат. Усман Таха деген ким? Усман Таханы билбейсиңби? Инженерби? Жок, инженер эмес. Акынбы? Жок. Ал өз тармагында инженер десек болот, бирок курулушчу эмес. Усман Таха деген ким? Бир нерсеге жооптуу киши болсо керек. Анын жоопкерчилиги өтө чоң. Бул адамдын азыркыга чейин көзү түрүү. Эстеп көрсөң, балким бул атты бир жерден жолуктургансың. Алтыным, сага салам. Аллахым сени өзү колдосун. Апа, Ахмат Шукайри менен сүйлөшүңүзчү. Сиздин уулуңуз сизди жакшы көрөт экен. Телефонуна айым деп жазып алыптыр. Сиз билчү белеңиз? Аллахым колдосун. Биз сизге суроо берели. Жооп бере аласызбы, байкайлы? Кандай? Усман Таха деген ким? Ким? Усман Таха. Бул Куранды жазган каллиграф го? Машаллах. Сиз балаңа көңүл биле арман экенсиңер. Карагыла, биз Куранды жылдар бою окуйбуз. Чынын айтсам, бул кол жазма деп ойлоп оптурмун. Мен компьютер аркылуу бир фонд чыгарат дептирмин. Жок, андай эмес. Көрсө биз окуп аткан Куран бул башынан баштап аягына чейин өз колу менен жазган бир адамдын эмгеги. Эгер силер бул Мединадан чыккан ыйык Куранды ачсаңар, Аллахтын жардамы жана буйругу менен бул Куран чыгарылды. Аягында каллиграф Усман Таха деген жазууну көрө аласыңар. Мына ал, азыр биз жолугушабыз. Менин биринчи жолку жолугушум.
Assalamu alaikum. Allah'ım bizdin şeyhibizdi koldosun. Allah'ım razı olsun. Kanday turasız? Bardığı jakşыбы? İşleriniz kanday? Usman Taha. Kimdir birөө bul adamды көрсө магниттей эле колун өпкөнгө жабышат. Анткени бул колдор 30-40 жылдан бери Куран жазып келет. Мен Куранды ар бир риваяты менен 12 нускасын жазып чыктым. Баарын колум менен. Мен каллиграфияны сүйөмүн. Чарчадымбы, жокпу, айырмасы жок. Жаза берем. Кээде чарчагандыктан колуман калем түшүп кеткен учурлар болот. Бул рахат. Ооба. Каллиграфияга болгон жалындуу махабат бул адамда камтылган. Анын махабаты бул Куран жазуу. Мага бул дүйнөнүн кереги жок. Мен жана каллиграфия. Сиз жазардан мурда бир нерсе кыласызбы? Мен Курандын бир дагы барагын даараты жок жазган жокмун. Куранды жазып бүтүү сиздин канча убактыңызды алат? Куранды башынан аягына чейин жазып бүтүш үчүн канча убакыт керек? 2 жума? Мейли, бул сенин пикириң. 2 ай, 6 ай, 1,5 жыл, 9 ай, сен 6 ай, сен 2 ай, сен 1 ай, 2 жума? Жок, бул аябай оор. Кандай ойлойсуң, канча убакыт керек? 2 жыл. Келгиле, кимиңер жеңет экениңерди карап көрөлү. 2 жыл, 1 жыл, 3 жыл. 3 жылбы? Ооба. Күнүгө жумуш үстүндө. Күн сайын. Динге ишенген, акыретке, Аллахка ыйман келтирген адам үчүн Куран жазуу бул өтө оор. Анткени тозок менен бейиш жөнүндө айтылган. Бейиш сүрөттөлгөндө мен эс аламын. Аяттар бүтпөшүн каалаймын. Качан тозок сүрөттөлө баштаганда менин колум бир аз титирей баштайт. Тердей баштаймын. Күнүмдүк турмушта тердебесем дагы сезимдеримди жогото баштаймын. Шейх Усман, бул көрсөтүүнү миллиондогон мусулмандар көрүшү мүмкүн. Алар Куран окуп атканда алардан эмнени сурайт элеңиз? Аллахым жумушумду улантыш үчүн көзүмдүн көрүүсүн, колу бутумду сактасын деп Аллахтан мен үчүн дуа кылышарын сурар элем. Аллахка мактоолор болсун. Жашым бир топко келди. 85ке келдим. Аллахым берекеси менен жашыңызга жаш кошсун. Аллахым сени болгон жамандыктан сактасын. Сенин диниңди, азыркы жашооңду, акыреттеги жашооңду, сени жана балдарыңды колдосун. Балдарыңа тауфик берип, келинчегиңди сактасын. Ортоңордогу махабатты күчөтсүн. Аллахым сизди колдосун. Куранды чыгаруунун биринчи этабы бул кол жазма. Андан соң бул манускрипт санарип копияга өтөт. Санарип копия болсо металл пластиналарга көчүрүлөт. Көлөмү Курандын 8 барагына 1 металл пластина. Азыр бул операцияга кагазды жүктөө башталды. Рулондун салмагы 950 килограмм. Самир бир тууганыбыз рулондун мастери. Бул жерди басыш керекпи? Ушундайбы? Сыртка басым кылайынбы? Жакшы, түшүндүм. Кандай иштедим? Мен Самир бир тууганыма тоскоол болбойм. Бул Куран үчүн кагаз. Албетте, бул атайын өлчөмдөгү атайын кагаз. Өзүнүн штампы бар. Акчанын кагазы сыяктуу. Басайынбы? Түшүп атабы же жокпу? Приборду буздук окшойт. Айттым беле, колуман келбейт. Эми такыр иштебей калышы мүмкүн. Эми бул мыкты, эң жакшы. Келгиле. Эми бул рулон өндүрүш линиясынын башталышына барат. Тиги тарапка. Металл пластиналарынан өндүрүш башындагы кагаздарга көчүрүлөт. Бул жерден рулон 4 барактан 2ге бөлүнөт. Андан соң 1ге. Азырынча 1 баракка бөлүнө элек. Ал астында болот.
المنتج النهائي Бул этаптын акыркы бөлүгү бул тиркеме. الملزمة. البكرة اللي شفناها Биз көргөн катушка бир рулондон 28 000 тиркеме чыгарат. 900 000 Курандын барактарын. Бул текшерүүнүн биринчи группасы. Алар конвейерден 2 минут сайын барактарды алып, басманы сканерлешет, андан соң текшерүүнү аныкташ үчүн фиксация кылышат. Бул алгачкы жана жалпы Курандын барактарын текшерүү болуп саналат. Бир баштыкта 700 тиркеме. Эми тиркемени бириктирип тигүү этабы. Бул болсо толук даяр Куран. Аны экинчи текшерүүчү алып, мөөр басат. Ар бир Куранда ха тамгасы бар, мөөрдү байкасаңар болот. Жана номер. Мисалга бул жерде ха жана номер. Бул номер тиешелүү, келсең Раджаллага тиешелүү. Номериңди билесиңби? Ооба, канча? 224. Бул эгер Куранда маселе боло турган болсо, номер аркылуу кимге кайрылууну билиш үчүн керек. Бул жерден Курандар поддондорго коюлат. Бир поддондо болжол менен 1100 Куран бар. Бул этапта камис деп аталган Курандын биринчи жана акыркы барагы чаптырылат. Өндүрүштүн акыркы этабы бул мукава кийгизүү этабы. Бул өндүрүш линиясынын аягы жана даяр Куран. Поддондордо 1435 Куран бар. Бүттү дейсиңерби? Жок. Эми булар сапаттуу көзөмөлдөөнү аныктоочу комиссияга барыштары керек. 380 кызматкер белгиленген Курандын санын карап дыкат текшеришет. Биз Куранды окуп бүткөн учурда мөөрдү көрөбүз. Падышах Фахтын комплекси сапаты тастыкталды. Сапаттуу көзөмөлдөөчүлөрдүн үстүндө дагы кайра аныктап тастыктоочу комиссия бар. Андан сырткары бул комплекс Курандын 76 тилде котормосун чыгарат. Ар бир жыл сайын комплекс 20 миллион Курандан ашык жана башка продукцияларды чыгарат. Албетте коноктор өтө көп. Болжол менен 2000дей адам күнүнө. Жана чыгып баратканда ар бирине Куран белекке берилет. Бул зыяратты аяктоодо эң мыкты көргөзүлгөн кызмат. Жөө жүргүнчүлөргө тоннель деген аталыштагы кызыктуу бир проект бар. Бул проект жөө жүргүнчүлөр мечитке оңой жетиш үчүн жасалган. Түндүктөн, түштүктөн, батыштан жана чыгыштан 4 жер астындагы өтмөктөр курулган. Азыр биз эксперимент өткөзөбүз. Ал үчүн биз устаз Хаматтуну чакырабыз. Хаматту, оу Шикайри. Салам. Мелдеш өткөргө кандай карайсың? Мен жер асты менен барам, сен көчө менен. Кимибиз биринчи барарыбызды байкайлы. Эски күндөрдү эстейбиз. Макул, жакшы Шикайри. Бул Хаматту. Алгачкы биринчи мен эмне деп айтамын? Бул жерде дайыма кондиционерлер иштеп турат. Экинчи түшөлөктөн мурда бекер Wi-Fi бар. Азыр биз жер астындабыз да, көчө менен басыштын кажети жок. Оппа. Бул жерден ылдый түшсө болот экен. Бул жер менен баралы. Биз жеттик го деп ойлоймун. Азыр биз жолдон өтүшүбүз керек, бирок бул кооптуу. Кандай ойлойсуңар? Шикайри жеттиби? Алгаякта. Барыңарга салам. Бул аябай жеңил болду. 2 минут алды окшойт. Өтмөктүн аралыгы болжол менен 500-600 метр. Азыр Хаматтуну издеш керек. Убакытты өлчөйбүз. Карагыла. Мына Шикайри. Хаматту, сен каякта жүрдүң? Салам, мени чарчаттың. Канча убакта келдиң? 2 минут. Мен 10 минутта. Эмкиде сен менен барамын. Ашык түйшүктүн эмне кереги бар? Дайыма сен менен убарамын. Аллахым түз жолду көргөзсүн. Жүрү артка чогуу. Ар бир цивилизациянын өзүнүн мурасы бар. Мединанын музейи. Бул аябай кызыктуу экспонат. Бул жа.
Бул жа сахаба Саад ибн Абу Вакаска тиешелүү болчу. Жана анда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын айткан сөзү жазылган. Ат Саад, атам менен энем сага кепил болсун. Андан сырткары ыйык Куранга арналган көргөзмө бар. Ага күн сайын миңдеген көрүүчү келет. Көргөзмө аябай кызыктуу. Арасында өзгөчөлөнгөн бир эмгек бар. Элестеткиле, пакистандык бир айым 32 жыл бою ыйык Куранды колго сайма кылып сайып, вакф катары көргөзмө фондуна белек катары берген. Бул мусулмандардын Аллахтын китебине болгон сүйүүсүн көргөзүп турат. Батышта да, чыгышта да. Медина тарыхый жерлерге өтө бай. Жана туристтик автобус деген аталыштагы экскурсия проектиси ишке ашкан. Ал Мединанын 16 тарыхый жерлерин кыдырат. Мисалга, Хандак согушу, Ал-Киблатайн мечити, Куба мечити жана башкалар. Каалоочулардын баардыгы көрүүгө мүмкүндүк алыш үчүн жакшы аба ырайында, таза абада, орундуктардагы ыңгайлуу. Автобуста 16 тилде туристтик гид бар. Барчу жерлер жөнүндө айтып берет. Ар бир турист наушникти туташтырып тилди тандай алат. Жана араб тилинде балдар үчүн жеңилдетилгени бар. Бекер Wi-Fi бар. Жана керек болсо галстукчан айдоочусу да бар. Азыр биз Мединанын эң негизги жерлеринин бирине баратабыз. Мына ал. Алдыбызда. Эмне деп ойлойсуңар? Бул Ухуд тоосу, жыаачылардын тоосу, согуш болгон жер жана шахидтердин мүрзөсү. Машаллах, табаракаллах. Бул жерде баардык улуттагы зыяратчыларды көрсөң болот. Миллиондон ашык мусулман. Алар үчүн бул жерлер өтө чоң мааниге ээ. Бул жер цивилизациянын башталышы да. Бул жерден баардыгы башталган. Албетте, бул жактагы эң негизги жер бул шахидтердин мүрзөсү. 70 сахаба бул жайга коюлган. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадисинде айтылат: "Менин жанымдын ээси менен ант ичем. Ар бир буларга салам айткан мусулман сөзсүз түрдө жоогун алат. Акыретке чейин." Качан бирөө ассаламу алейкум деп салам айтса, арасында Хамза радиаллаху анху болгон сахабалардын жоогун сезиш керек. Дагы бир Мединанын маанилүү жерлеринин бири бул Ал-Бакия мүрзөсү. Ал-Бакия бул пайгамбарыбыздын мечитинин жанындагы өзү тандаган мусулмандар коюлуучу мүрзө. Бул жерде 10 000 сахаба коюлган. Усман ибн Аффан, пайгамбарыбыздын кызы Фатима энебиз жана башкалар. 1400 жылдын ичинде миллиондогон мусулмандар коюлган. Жана Ал-Бакия эң эски иштеп турган мүрзө болуп эсептелет. Ал-Бакияда лахта тартибинде коюлат. Биринчи казылат, андан соң кыбла тарапка казанак казылат. Бул жерге сөөктү оң жагынан коёт. Андан соң кыштар менен жабып, жайды көмүп, майытке дуа кылынат. Кийинки жер дагы маанилүү. Анткени азыркы күнгө чейин иштеп атат. Бул Усман ибн Аффан радиаллаху анхунун кудугу. Азыркы күндөгү эң байыркы вакыфтардын бири. Бул вакыфты же башкача айтылышы Рума кудугун Усман ибн Аффан 35 000 дирхамга сатып алып мусулмандар үчүн белекке берген. Вакыф деген эмне? Бул кайрымдуулукка мураска калтыруу жана бул кудуктун ээси жалгыз Аллах болуп эсептелет. Элестеткиле, Усман ибн Аффандын кудугу 1440 жылдан бери элдер менен пальмаларды сугарып келет. Мен мусулмандарды кандай вакыф кылам деп ойлонушка чакырам. Азыр аны кылыш оңой. Ошондой вакыфтардын бирөө бул Мединадагы пальмалар. Бул пальмалар вакыфы Мединадын жетимдери үчүн 1 миллион 200 метр квадратты түскөн аянт. Проекттин максаты 14 000 жетимди камсыз кылуу.
Алар 100 000 пальма дарагын отургузууну максат кылууда. Азырынча 5 000. Азыр биз Мухаммад бир тууганыбыз менен. Иштериң кандай? Азыр биз пальма отургузабыз. Ушундай жарайбы? Эгер баасы жөнүндө сөз кылсак, 600 реал отургузуп кам көрүүнү эсептегенде. Жана берген мөмөлөрү Мединанын жетимдерине жумшалат. Эгер бирөө пальманы вакыф кылса, анда ага ушундай күбөлүк берилет. Тафаккул кайрымдуулук фонду пальманы кайрымдуулук кылганы үчүн берилет. Пальма дарагы орточо 50-60 жыл жашайт. Бирок пальма урук берет. Сунвун деген аталыштагы кичи пальма өсүп чыгып, кичи пальмадагы отургузулат да, андан соң чоң пальмага айланат. Бул жерде жүздөгөн жылдагы вакф жөнүндө сөз болуп жатат. Эгер ким вакф кылгысы келсе, анда сайт аркылуу онлайн кылса болот. Жана алар сиздин пальмаңыздын сүрөтүн тартып жиберет. Мындай проекттер биз үчүн, күнөөкөрлөр үчүн. Эгер таза адамдар ушул сыяктуу жакшылыктарды жасаса, анда даражасы көтөрүлөт. Күнөөкөрлөр болсо, биз муктажбыз. Күнөөлөрүбүздөн кутулуу үчүн. Жана кайрымдуулук бул күнөөлөрдүн кечирилишинин, Аллахтын азабынан сактоонун жана жаман өлүмдөн кутулуунун бир жолу. Мен баардыгыңыздарды Рамазан айында жакшылык кылууну суранамын. Мен адаттагыдай көрсөтүүнү аяктайм. Ар бир туура эмес суроо жана маалымат боло турган болсо, ал менден жана адамдык кемчиликтен жана атайын жасалган жок. Жана сизге жаккан, көңүлүңүздү бурган ар бир иште пайда боло турган болсо, анда Аллахыма ыраазычылык билдирем. Андан соң сиздер күбө болгон баардык кызматкерлерге ыраазычылык билдирем. Биз сиздерге жалпысынан болуп жаткан ишти сүрөттөп бердик. Эгер алардын эмгеги болбосо, анда бул фильм чыкпайт эле. Ардактуу бир туугандар, урматтуу биздин каналдын көрүүчүлөрү, алдыда сиздерди кызыктуу роликтер күтөт. Андыктан каналга катталууну унутпайбыз, лайк басабыз, комментарий калтырабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.